Сузакта портер манас айтууга чогулган 29 баланы сүзүп кетти. Сузак районунда портер манас айтууга чогулган 9-16 жаш курагындагы 29 баланы сүзүп кетти. 18 бала ооруканага жеткирилгени маалымдалууда. Анын ичинен 7 реанимацияда, 3 оор абалда. 11 бала медициналык кароодон кийин үйүнө жөнөтүлгөн. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жабыркагандардын дарылануусун өз көзөмөлүнө алганы билдирилип жатат. Маалыматтарга караганда портерде балмуздак сатылып жаткан жана ал токтотулуп турган. Милициядан кокус туктешти. Сузак милициясы бул кырсык боюнча маалымат таратып, Кундай портер үлгүсүндөгү автоунаа токтотуп койгон жеринен иш-чара өтүп жаткан учурда кокусунан жылып кетип, окуучуларды тебелеп кеткенин билдирди. Кырсык учурунда унаанын айдоочусу жок болгондугу маалымдалды. Унаа Жергетал айылынын 1976 жылы туулган жаранына таандык болгон. Ал унаасын токтотуп койгон жеринен унаа өз ордунан жылып кеткен. Милиция алдын ала текшерүү иштерин баштады. Булак Сереп Кежүү. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Кемин районунда кен чыккан жерде 20 жаштагы жумушчу каза болду. Сопулукта дүкөндөн 2 миллион сомдон ашык акча уурдаган 2 киши кармалды. Аксыда дарыяга түшүп кеткен 61 жаштагы эркек киши изделүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар. Урматтуу Москвадагы мекендештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, сиздерге Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Алдыңыздарда турган бардык документтерди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, продление 3 айга, 9 айга таза жана ишеничтүү базасына жооп берет. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp номер +7 916 044 66 24. Кызматыңыздарда Абдуталип. Кемин районунда кен чыккан жерде 20 жаштагы жумушчу каза болду. Кемин районундагы кен чыккан жерде иштеп жаткан 20 жаштагы жумушчу көз жумду. Окуя 30 апрелге караган түнү болгон. Бул маалыматты Аки пресс агенттигине экология министрлиги тастыктады. Бул факт боюнча ведомстволор аралык комиссия түзүлүп, анын курамына экологиялык жана техникалык кызматтын өкүлдөрү кошулат. Расмий маалымат боюнча кырсык болгон аймакта Шистин тоо курулуш компаниясы ЖЧК иш жүргүзүп келген. Ал эми юстиция министрлигинин маалыматы боюнча 2024 жылдын 11 мартына кайра каттоодон өткөн компаниянын жетекчиси катары Юй Венде катталган. Компания кен жана тоо тектерин казуу иштерин жүргүзүп келген. Красноярскиде мигранттарга каршы рейдтер өттү. Кармалгандардын арасында Кыргызстандын да жарандары бар. Орусиянын жарандыгын алган мигранттарга аскер комиссариатынан чакыруу кагазы келди. Кармоо Красноярскиде оюн-зоок жайларында, базарларда жана өндүрүш базарларында өттү. Мамлекеттик айыптоочу Салтанат Нукенова өзгөчө мукачылык менен өлтүрүлгөн. Бүгүн 2 майда Астанада жубайы Салтанат Нукенованы өлтүргөн деп айыпталган экс-министр Кубандык Бишимбаевдин иши боюнча соттук отуруу уланууда. Анда жарыш сөз кезеги боюнча прокурор Айжан Аймаганова эмоционалдуу сүйлөп жатат. Бишимбаевдин жүрөгү жок, мен биринчи жолу акылы бардай сырткы көрүнүшүнөн жаман элестей көрүнгөн, бирок эң башкысы жүрөгү бар болгон адамды көрдүм. Биз анын көзүнөн өкүнүчтүү, боорукердикти, кайгууну көрө алган жокпуз, деди ал. Мамлекеттик айыптоочу Салтанат Нукенованы башынан 12-13 жолу сокку болгонун айтты. Бишимбаев бизге Салтанат башы менен унитазга урунганын, кийин полго бети менен бир канча кулаганын айтып берген. Бирок экспертиза башканы көрсөттү. Салтанат өзгөчө мукачылык менен өлтүрүлгөн. Бишимбаев 10 сааттан ашык убакыт бою уруп, согуп, кыйнап, табалап кордогон. Ал жубайын түнү токмоктоп баштап, сабаганын таңкы маалга чейин уланткан. Чыр эмнеден чыкпасын, бир да аял заты мындай мамилеге татыксыз. Салтанат өмүрү менен кош айтышып жатканда Бишимбаев Насырбеков менен жолугушуп, башка аялдар менен жазышып, иши боюнча тапшырма берип, Байжанов менен тамактанган. Мунун баары Бишимбаев акыл эси ордунда болгонун билдирет, деди прокурор. Мамлекеттик айыптоочунун айтымында Бишимбаевка 2 адам 15 жолу тез жардам чакыруу керектигин айтышкан, бирок ал Салтанат каза болгондо гана тез жардамды чакырган. Как и многие здесь присутствующие. И, к сожалению, уже не узнаем. Но в ходе судебного процесса Аксыда дарыяга түшүп кеткен 61 жаштагы эркек киши изделүүдө. Алдын ала маалымат боюнча 1963 жылы туулган П.И. аттуу эркек киши Аксы районуна караштуу 3 Коргон
айыл аймагынын Кыз Жар айылынын Арын дарыясына түшүп кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. Жерине издөө иштерин жүргүзүүгө Тогур-Сыгынын куткаруу кызматынын Таш көмүр шаарында жайгашкан 6-өзүнчө мобилдик Тогур-Сыгынын куткаруу взводунан 5 куткаруучу, Аксы райондук номер 30-ОККБдан 4 куткаруучу, Таш көмүр шаардык номер 57-ОККБдан 4 куткаруучу жана ИИМден 2 кызматкер, ошондой эле жергиликтүү тургундардан 10 адам тартылган. Сокулукта дүкөндөн 2 миллион сомдон ашык акча уурдаган 2 киши кармалды. Бул тууралуу 2-майда ИИМден билдиришти. Маалыматка ылайык 27 апрелде жабырлануучу Сокулук райондук милицияга арыз менен кайрылган. Анда ал ошол эле күнү таңкы саат 4:00 чамасында белгисиз жаран анын дүкөнүнө кирип 2 миллион сомдон ашык акча каражаты, бир темир сейфин уурдап кеткенин билдирген. Аталган факт боюнча уурдоо беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, 30 апрелде 38 жана 45 жаштагы 2 шектүү Ош шаарынын аймагынан кармалды. Алар Сокулук РЭИБден убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Мындан тышкары милициянын текшерүүлөрдүн бири УКТнын мүчөсү экенин, ал өткөн жылы июлда Токмок шаарындагы ишканалардын биринен 60 000 доллар жана 1 миллион 500 000 сом акча каражатын уурдоого тиешеси бар экенин аныкталып, издөөдө жүргөнүн билдиришти. Учурда иликтөө иштери уланууда.